Assalamu алейкум. Урматтуу министрдин орун басары, урматтуу коноктор. Мен азыр мына сиздердин берген документтериңиздерди карап отуруп, мындай суроо пайда болду да. Аталган мыйзамдын долбоорунун жөнгө салуучулук таасирин талдоосу боюнча мындай деген маалымат бар экен. Кыргыз Республикасында Дория эритмесине чейин жеткизүүчү, кайра иштетүүчү металлургиялык заводдор жок. Ушуга байланыштуу баалуу металлдарды камтыган концентранттар Кыргыз Республикасынан сырткары ар кандай рынок шарттарда кайра иштетилип жатат деп жазылыптыр да. Сиздерге мына бүгүнкү күндө Кара Балта шаарында афинаждык заводдо ошондой иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк барбы? Карап көрдүңүздөрбү? Мүмкүнчүлүк бар, бирок бизден чыккан алтындын кошулмалары ар кандай болот да, кээ бирки кошулмалар менен чыккан өндүрүлгөн руданы ал жерде переработка кылганга мүмкүнчүлүк жок да. Эми алар чыгарган шариктерди дагы кумтөр албай атат. Казактардан алабыз депчи. Ушуларды колдоп каражат өзүбүзгө түшсө, өнүктүрсө болот эле да. Эмди менде бир сунушта, эгер андай жок боло турган болсо, министрлер кабинети кулаңарга күмүш сырга алтынды кайра иштетүүчү ишканаларды өзгө тарталы, анткени биз алтын державасы болуп атабыз. Иштетилген башка, сыруу катар кеткен башка, билесиздер. Ошондой ишканаларды Кыргызстанда уюштуруш керек, бул биринчи тапшырма деп билиңиздер. Анан өткөн жылы билесиздер, Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы бар, LBMA деп коет. Ошол кыргыз алтынды өзүнүн тизмесинен чыгарган. Good Delivery List дегенден чыгарып койгон да. Ошон үчүн биз азыр рынок баасында сата албай атабыз. Эми өткөн жумаларда биз Centera Gold менен тынч аман ажыраштык деп келишимге кол койдук. Мындай эч кандай жарашып алдык да. Ушунун негизинде кайра кыргыз алтынды Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясынын тизмесине киргизүү иши болуп атабы, кирдиби же кирбейби? Ким жооп берет? Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча биздин маалыматыбыз жок экен, бирок менин оюмча иштелип атат го. Кыргыз алтын менен. Жок, муну калдына келтириш керек. Болбосо кантип биз дүйнөгө рынок баасында алтын сатабыз? Ушуну тактаңыздар, мага маалымат берип коюңуздар, макулбу? Эми бул боюнча келгенден кийин билишиңиздер керек эле. Анан дагы жөнгө салуучулук таасирин талдоосу боюнча 10-бетте жазылып турат. Ата мекендеги алтынды жана күмүштү алууга мүмкүнчүлүктүн жоктугуна байланыштуу баалуу металлдардын аткезчилик жана мыйзамсыз рынокто соодалоо учурлары бар деп. Ушул чынбы? Ооба, бар. Эмесе иштетиш үчүн продукцияга экспорттук салык киргизиш керек. Ушуну эле айткым келди. Рахмат.